Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жана Ак Жол фирмасынын демирчилик колдоосу менен жаштар биздин келечегибиз. Мен кыргызстандыкмын. Бишкек биздин өлкөбүздүн борбор калаасы деген урандын алдында Бишкек шаарында узак мөөнөттөгү акция өткөрүлдү. Акцияга биринчилерден болуп Ат Башы районунун 10-11 класстын окуучулары келип катышты. Алыскы районунан келген мектеп окуучуларына атайын уюштурулган жаштардын патриоттук сезимге үндөгөн, мекенге болгон сүйүүсүн арттырган, өлкө келечек жаштардын колунда экенин баса далилдеген негиздеги Алаттоо аянтчадагы желектен баштап улуттук музейлерди, жогорку окуу жайларын тааныштыруу вазифасы аткарылды. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары Адахам Адымаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучусу Дүйшөнбү Шаяхметович келечек ээлери менен жолугушуп, Кыргызстан биздин мекен темасында кенен маек курду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасынын милдетин аткарып аткан киши да ушул киши. Жакында дагы бир акция өткөрүптүр. Муну Артур менен чогуу. Артур биздин ошол жаштар канатынын жетекчиси. Азыр аябай катуу кол чаппадыңыздарбы? Демек, иштин жыйынтыгы ушул. Же айтып койду эле, мени тааныштырганда катуураак чапты. Бул чын көкүрөктөн чыккан болсо, демек, ушул иштин жыйынтыгынын белгиси болот. Жана актер, артисттерден сурайт го, сиздер үчүн эң чоң байлык эмне десе, ошол көрөрмандардын жылуу тосуп алгандыгы, ошол көрөрмандардын ыраазычылык менен сунган гүлү биз үчүн ушул байлык, биз ушунун үчүн иштейбиз деп. Ошол сыяктуу иштекке кетпептир, Артур, рахмат, чоң, ийгилик болсун, жакшылык болсун. Себеп темасы ушул болуп атат. Жаштар биздин келечегибиз. Мен азыр бир аз кыска мезгилде айтып берем, ачуусунда, таттуусунда айтып берем. Жаштар дегенде эле баары эле жаштар биз муш экенбиз дебеңиздер. Кемчиликтер аябай көп. Биздин Кыргызстанда аябай көп кемчиликтер. Айрыкча мына сырттан карап турганда даана көрүнөт экен. Көп нерсе айкын көрүнөт. Мен ошо Дүйшөн Шаяхметовичке өткөндө жанакы жолчулардын майрамына ылайык бир иш-чара өткөрдү. Мына Ысык көлдүн кетип баратканда жана кече тамак иштиңиздерби келатканда. Мына ошол жерде чоң жыйын өткөрүп, ошол Бишкектен Арынга, Бишкектен Ысык көлгө элдин кызматында жүргөн айдоочулардын баарын жыйнап, кесиптик майрамы менен куттуктап, дал ушундай кылып бир чай берип, дасторкон жайып, ал кишилердин да көңүлүн көтөрүп куттуктап жасадым. Мен ыраазычылык билдиргим келет, рахмат айткым келет. Ал жактан жүрүп алып, сайт ачабыз. Бизде Бүтүн KG деген сайт бар. Биздин партиянын сайты. Ошону ача койсок, ошол сүрөттөрү менен чыккан экен. Ошо сиздерге окшогон окуучулар менен жыйналып, дал ушундай бир кече өткөргөн экен. Мен ага да ыраазычылык билдиргим келет, рахмат айткым келет. Бул Дүйшөн Шаяхметовичке, биздин мына Бекбай Мамытовичке, Акыл Казаковичке, Шүкүралы Астановичке, Жайнагүл Максимовна деген эжекен азыр сиздер байкабай калсаңыздар керек. Мен бир сөз айткандан кийин эстейсиздер. Мына Сары Өзөн телекомпаниясы бар Чүйдө. Ошол телекомпанияда көптөгөн ачуу көрсөтүүлөрдү жасап, журналист болуп, көп көрсөтүүлөрдү жасап жүргөн ошол Жайнагүл Максимовна эжекебиз. Ошол Сары Өзөн телекомпаниясы уюшулгандан баштап жетектеп келди. Азыр эми жаштар бошоткула деп атпайсыңар, кичине жаштарга бошотуп берди эле, Сары Өзөндүн үнү чыкпайт. Өңү да көрүнбөйт, үнү да чыкпайт. Жаштар биз бергиле дейбиз, бизге жол бошоткула аксакалдар дейбиз. Тажрыйба керек, бардык нерсеге тажрыйба керек. Мына мектепте азыр эң мыкты окуп аткан мына жерде завуч эжекелер отурат, агайлар отурушат. Мен сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Мына кайдыгер болбостон ушундай чакырып атыптыр. Бишкекке биринчи келгендер барбы ошол жерге? Биринчи жолу келип аткандар. Бишкекке ким биринчи жолу келди? Баарыңыздар келгенсиздер. Ким биринчи жолу тарых музейине кирди? Сен биринчи келдиңби? Баракелди. Ким тарых музейине биринчи кирди? Көрдүңүздөрбү? Биз кыргыздар өзүбүздүн тарых музейине кирелекпиз, көрөлекпиз. Эмне бар билбейбиз. Филармонияга ким кирелек? Уялбаңыздар, бул жерде эч кандай уяттын кереги жок. Биз өзүбүз да ушундай болгонбуз. Мен да филармонияга 30га жакындаганда киргенмин. Андан уялбаңыздар. Мына көрдүңүздөр, филармония. Опера балетке ким кирелек? Көбү кирелек, көбү. Биз 80% кирелек десем жаңылышпайт. Мына ошону караңыздар эми. Алатоо аянтын ким биринчи жолу көрдү ушуну? Ошол жерде тургузулган эстеликтерди ким биринчи жолу көрдү? Дээрлик көпчүлүк. Мен түшүнөм, баары намыс көйбүз да. Жаныбыздагы досубуздан уялып турабыз. Биринчи жолу келдиңби деп эртең күлөт да бардык. Ошондон уялабыз. Ушул жакшы нерсе. Мына адам баласы канчалык өмүр сүрбөңүздөр, келечекте
Мен ушул жигиттер менен, ушул кыздар менен, ушул агайым алып барды, ушул эжекейим алып барган эле. Бишкекке мен биринчи жолу ушул жерде келип, биринчи жолу ушул жерден сүрөткө түшкөнмүн деген сезим бул түбөлүктүү калып кала турган сезимдер. Ошол жылуулук сезимдер. Мен деле эч эсимден кетпейт. Биринчи ушул сумканы момдагы көтөрүп алып барган, момдагы биринчи класска. Атам алдымда кеткен, 3 кадам алдымда. Мен аркасында момда. Себеп бир колумда көтөрөйүн десем, сумкам жер чийип калат да. Ошону анан момдагы көтөрүп алган. Бир кол менен көтөрө албайм. Ичинде болгон 2 китеп билесиңер, букварь менен алифбе болот. Момдагы көтөрүп алып. Кече болгон. Ар бир 1 сентябрда мен ушуну эстейм, кече болгон деп. Азыр эсептеп көрсөк, ошого 42-жыл кетип баратат. Мына бир көз ачып жумганча өттү кетти. Мына бүгүнкү күндөр дагы эртең кетет. Эртең эле ушул жерде отурганыңыздардын көпчүлүгүңүздөр улуттук университеттин, гуманитардык университеттин же айыл чарба же медициналык университеттин студенттери болуп каласыздар. Ошондо да кече бүгүн көргөн жерлерге барасыздар, сагынып. Кече окуучулук күндөрүм деп жана Бектин ыры бар го, кайран өткөн окуучулук күндөрүм деген. Мана ошол сыяктуу азыр сиздерде ой болсо керек, тезирээк ушул мектепти бүтүрсөк, тезирээк чоңойсок дегенде. Эстесеңиздер, кийин эң бактылуу күндөр ушул мектепте окуп жүргөн күн болот. Бейкапар. Мектепти бүттүң, ата-энең деле мындай бир кыйшайып карап калат. Мектепти бүткөндөн кийин учпайсың байланайын. Уяда отура бергендей болуп каласыңар. Айрыкча кыз балдар. Кыз балдарга кыйын болот. Ушуну эске алып, ошо келечекке умтулуп, бир жакшылык сезим менен келип отурганыңыздарга рахмат. Мунун тарбиялык мааниси өтө чоң. Ошол ат башыда жүрүп бири-бириңиздерди таанып алсаңыздар керек эле. Бишкекке келип таанышып калдыңыздар. Бири-бириңиздер менен кат алышасыздар эртең. Азыр жакшы силерге жазып деле отурбайсыңар. СМС деген бар. Ошол СМСтин бир жакшы жери бар, бир жаман жери бар. Бир диктант жаздыргым келет да сиздергечи. Жана Бишкектен телекомпаниялардан чыгып атпайбы жарыялар. Ошону окуйсуздарбы карап кеди? Айланайын. Же жазбай койбойт, же окубай койбойсуң да бир жакта отурган. Уяласың да. Карайсыз дегенде карайсыз деп коет да. Баягы машиналар жөнүндө жарыя салганда жөн эле мындай коюп кой. Аталыштарын кандай айтат? Где вы красивее девушки деп жазат, Ошондой да. Ошол сыяктуу жанакы телефондун бир жакшы жагы бар, бир жаман жагы бар. Өтө жаман. Жалкоо болуп калдык да. Телевизорду дагы туруп барып кулагын бураган жок. Азыр жатып алып гана пульт менен башкарып коесуңар. Бул дагы жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Ушул жааттан алып келгенде мен дагы бир жолу айтам сиздерге. Келечек сиздердики. Эгер ошол келечекти сиздер кармайм десеңиздер, келечек биздики деп жатып алсаңыздар болбойт, келбейт. Ошого аракет болуш керек. Ошо бир мындай бир башта союздун мезгилинде жакшы эле. Ошо союз чоң, өтө каттуу билим алам деген кишилер Москвага кетчү, Ленинградка кетчү, Киевке кетчү, ошол жактан билим алып келчү. Мына ар бир областта бирден университет ачылганда мен каршы чыккан элем. Ошондо депутат элем 95-жылдары. Мен каршы чыктым эле. Себеп Нарын областтык университетинде Нарында туулуп жашагандар ошол жерде өзүнүн казанында өзү кайнай берет. Таластыктар таласта кайнайт, баткендиктер баткенде, Жалал Абадтыктар Жалал Абадта кайнайт. Аралашпай калып атат кыргыздарда. Аралашпайт. Ар бири өзүнүн казанында кайнап атат. Ошол биздин партиянын алдына койгон максаттардын бир чоң максаттары келечек үчүн бирөө 7 гана жогорку окуу жай калыш керек деп калган, жоюлуш керек деп атабыз. Ал кандай болот 7? Ошол керектүү болгон гана жогорку окуу жайлар калыш керек. 100% совет мезгилиндеги системага өтүшүбүз керек. Студент келип тапшыргандан баштап бүткөнчө бир тыйын төлөбөй, тескерисинче мамлекет курсагын тойгозуш керек, жатаканасын бериш керек, көрпө төшөк шейшептерин бериш керек, китептерин бериш керек, бардык шартты жаратыш керек. Бирок бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекет кайда айдаса ошол жерге барып иштеш керек. Иштеш керек. Жумуш менен сөзсүз камсыз кылыш керек. Мына ошондо ат башыда туулуп чоңойгон биздин жигиттердин кыздарды Баткенге айдаш керек. 3 жыл ошол жакта иштеп келесиң деп. Баткенде туулуп өскөндөрдүн баарын Нарынга, Чүйгө, ошол Ысык көлгө айдаш керек. Себеп кыргыз аралашпай калдык айданайын.
өз казаныбызды өзүбүз кайнап атабыз. Мына ошентип 3 жыл ошол жакта иштеш керек да. 3 жылда эл тааныйт, жер тааныйт. Мыкты кыздар болгон болсо 3 жылдын ичинде ошол жерде келин болуп калат. Мыкты жигиттер болгон болсо ошол жерден күйөө болуп кайтат. Азыр мына агайыңар менен эжекеңер түшүнүп атат мен эмне жөнүндө айтып атканымды. Бул биздин улуттун келечегине чоң пайдасын тийгизмек. Биринчиден, экинчиден ошол айыл жерлерде кимде кандай керектүү адистик пайда болсо ошол жерге мамлекет көзөмөлдөп жибериш керек. Мына ат башында былтыр болгонбуз биз кээ бир айылдарында карасаңыздар, бир аялдардын дарыгери жок. Гинеколог деген жок. Айылдарда карасаңыздар, бир стоматолог деген тиш докторлор жок. Педиатр деген балдардын ден соолугун карай турган дарыгерлер жок. Баарыбыз көчүп ат башыга түшөбүз. Ат башыда деле жыргатып аткан нерсе жок. Келип Нарынга келебиз. Нарынга келсек, баягы 90-жыл токтогон бойдон турат. Жылыш жок. 90-жылдагы аппаратуралар ошол. Анан эптеп ата-энебиздин бир жакшы багып олтурган жылкысын же топозун же букасын сатып Бишкекке келебиз. Көрүнгөндүн колуна карматабыз. Андан пайда чыгабы чыкпайбы бир жараткан Кудай билет. Кайра кайтабыз. Мына быйыл биз көп болдук ошол ат башыдан Айгерим деген кыз, жана күйүп калган кыз. Мына биз ошого көп болдук көзүбүз менен. Мына кара албай калып, күйүп кетип, канча күн биринчи ошол ат башынын ооруканасында, аны карай турганда киши жок. Араң өтө кыйын жагдайга түшкөндө ошол Бишкекке алып келди. Биз мына Дүйшөн Шайхметович экөөбүз барып көрүп, керектүү дары-дармектерин берип, байкуш кыздын көзү ачылбай атат, ыйлап атат, бир гана сураганы өзүнүн кичүү сиңдиси бар экен, ошонун атын чакырып атат. Эжеси. Ошонун атын чакырып атат. Эмне керек десе, ошо эжесин көргүсү келет экен. Ары кетип, бери келип аткан кыздын көкүрөгүндөгү сезим ушундай болду. Эгер мына ошондо Дүйшөн Шайхметович да бир машина жиберип, эжесин алдырып, жанында болуп, канча күн болсо ошол Бишкекте жашап, тамак ашын баарын камсыз кылып берип аттык биз. Кудайга шүгүр. Биз мунун баарын жасап атканыбыз мынау дүйнө эмес, аркы дүйнөнүн соопчулугу үчүн жасайбыз. Биз ошону мондай камераларды алып барып алып тарттырып, эртеден кечке чейин КТРдан урдурганыбыз жок. Бизге анын кереги жок. Бизге биринчи жараткандын ыраазычылыгы керек. Экинчи ошол тилекке каршы ошол ата-энеси жок калып калган кыздын тагдыры ошол кымбат. Биз бир гезитке да жаздырган жокпуз, аны теледен да жарыя кылган жокпуз. Мындай жардамдарды бүтүн Кыргызстан саясий партиясы көп эле берип келет. Бирок жана соопчулукту жасагандан кийин аны жарыя кылсак, соопчулугун баары жоюлуп кетет деген бир ата-бабаларыбыздан калган бир керемет сөз бар. Ошого биз таянабыз. Андай учурлар көп эле Кыргызстандын көп жеринде бар. Мына ошол ат башыдан бар, ошол Баткенден бар, Кыргызстандын бардык жагынан билесиздерби, ошол өзгөндө республикалык тоолук жетимдердин интернаты бар. Мына биз жыл сайын ошол жерге биз көмөгүбүздү беребиз. Ысык көлдө, Каракол шаарында ошондой тоолук жетимдердин үйү бар экен. Мени кубандырганы ушундай жыйын өткөрүп, ушундай жолугуш өткөрүп атсак, сиздерге эмне керек десек, мен ойлодум эле ошол компьютер азыр мода. Иштей алабы, иштей албайбы, компьютерде бар. Биринчи чыкканда компьютер. Азыр туулган балдардын башта ата деп, апа деп чыкса, азыр компьютер деп чыгып атпайбы тили. Ошондой сурайт го, же болбосо жакшы магнитофон сурайт, же телевизор сурайт десек, бизди кубандырганы бизде китепкана жок деген маселе коюшту. Ачык айтайын, көзүңө жаш тегеренет. Мына ушул балдарга муктаждыгы китеп экен. Анан кантип ушундай улуттун келечеги болбойт? Кантип анан биз жаштарыбыз менен сыймыктана албайбыз? Туура, жанакы бир карын майды бир комалак чиритет дегенде, анча-мынча арабыздан жаштардын арасынан көбүрөөк чыгып атат. Андай десең биздин аксакалдардын арасында да толтура. Интеллигенттердин арасында да толтура. Бирок балеге калган баягы эле жаштар. А жаштарды урушпаш үчүн ошол улуумун өзү өрнөк болуш керек. Биз ошол жерге бир 3 күндүн ичинде толук балдардын энциклопедиясын жеткирип бердик.
Мына жыргалы ошол балдарга. Момпосуй сураган жок, балмуздак сураган жок. Китеп сурашты. Агайлар, эжекелер. Ушу сиздер макул болосуздар, бул мындай бир болбогондой көрүнүш да. Рахат. Колуңдан келсе ушул чөнтөгүңдө акыркы тыйыныңды бергиң келет, ошо мен окуйм, мага китеп керек, мага дептер керек деп отурган балдарга, кыздарга ушул акыркы ишенип коюңуздар, мына агайыңар менен эжекеңер кийин атаңар менен энеңердей бирдей болуп калат мээри. Силердин ар бир ийгилигиңерге ушулар кубанат. Бир жерден чалынып калган болсоңуздар, ушулардын көкүрөгү ооруйт. Ишениңиздер ушуга. Азыр байкалбайт, сезилбейт. Эң бир тагдырдын, турмуштун кыйынчылыгы ушунда турат. Адам баласы өз кезинде түшүнбөйт. Жанында турса билбейт. Айрыкча биздин улутубузда бир кемчиликтер бар. Көзү жалтырап жанында турганда бир жакшы сөз айткандан ичиң ошого мүмкүнчүлүк бербейт да. Көзү өтүп кеткенден кийин анан мактайт. Себеп коркпойт, уже мактаса боло берет. Ошол сыяктуу мына агай менен эжекеңиздерге өмүр бою карыздар боло турган сиздерде ким бар? Биринчи ата менен эне, экинчи мугалимиңиздер. Өмүр бою карызсыздар. Мен сиздерге бир жөнөкөй илгертен калган бир сөздү айтып берейин. Абдан чоң акылман киши, жашы 90-дорго чыгып калган адамзаттын акылын чөнтөгүмө салганмын деген даанышман бир акылман киши, биздин Калыгул сыяктуу оолуя болгон аксакалдардай болгон киши баарын билет, ааламдын сырларын билет. Эми аял үчүн эркек төбөсү көккө жеткенде дагы баягы эле эркек да. Падыша болсоң деле өзүңдүн аялың үчүн баары берсин сен. Урушкан уруша берет, бакырган бакыра берет. Киши эмессиң баары бир. Ошол сыяктуу баягы кемпир айтат да мага бир очок салып бер деп, очогум бузулуп калды деп. Анан ошол даанышман аксакал туруп кыйналып былай жасап, ташты мындай койсо да кулайт, мындай койсо да кулайт. 7 жашар бала чуркап келатып, атайым эмне кылып атасыз десе, мындай очок салдым эле, турбайт го десе, жанакы 7 жашар ушундай бир дыйкандын баласы болсо керек, же бир устанын баласы болсо керек, көзү көрүп калган. Ата дейт, биринчи кылайды момундай коет, анан үстүнө момунтип коет деп, баарын көрсөтүп бериптир да, үйрөтүп очокту бир заматта куруп берип, ошол 90 жашка чыккан аксакал өзүнүн курдаштары менен көчөдө баратса, кайсы жерде жанакы 7 жашар бала чуркап келатса, колун көкүрөгүнө алып, жолдун четине чыгып, башын ийип турчу экен. Анан берки жолдоштору сурайт да, сен картайганда эмне акылдан аздыңбы? Сенин чеберең менен тең бала келатса, сен биринчи салам айтып, колуңду көкүрөгүңөн кармап турасың десе айткан экен. Бул менин устатым деп. Бул дүйнөдө сиз билбеген бир нерсени үйрөтүп койгон кишини устат катары сезиңиз. Эми элестетип көрүңүздөр. Ак менен караны, арам менен адалды тааныбаган мезгилде 6-7 жашарыңыздарда мектепке барганыңыздарда 36 тамганы тааныткан мугалим не деген эмгек жасайт? Кандай даражадагы устат? Өмүр бою ата менен эненин карызына тең карыз ушундай. Экинчиден дагы бир улуу сөздө уят жок дейт. Устаттын кадырына жетпеген шакирттердин эки дүйнөсүндө эч качан жакшылык болбойт. Эми кыргыздар кополораак айтат эми. Ошон үчүн мына назардан калуу деген дагы сезим бар Кыргызда. Мына устаттын назары өтө каттуу болот. Ата эненин назары каттуу болот. Илгери кыргыз эркек балалуу болгон болсо 7 жашына чейин атасына көрсөткөн эмес. Атасынын эң жакын абасы туугандары же болбосо жакын досу аяш атасы ошонун колунда чоңойгон. Себеп атанын көзү тийбесин деген. Атанын сөзү ок деп коем. Ошону мээримдүү энелер балдарды сактаган атасынын көзүнөн. Азыр эмне болуп атабыздар кыздар? Төрөп аткан комнатасына барып алып, төрөгөндө колуна көтөрүп алып кыйкырып атабыз. Биздин улуттук бир керемет башка сырларга акыл жетпеген жакшы жактарыбыз бар. Ошону жоготуп атабыз кыргыздар. Эртең бүрсү күнү мына 14-үндө Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына байланыштуу чоң иш-чара башталат. Мен негизи ошого келдим эле. Ушул күнгө туш келип калган үчүн Кудайга ыраазычылык билдирем. Ушул ишти уюштуруп аткан үчүн Дүйшөн Шаяхметовичке, Ак Жол фирмасына, анын жетекчилигине,
биздин бүтүн Кыргызстандын жаштар канатына баарына ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Көбүрөөк сүйлөсөм да болмок, көбүрөөк айтып берсем да болот. Суроолоруңуздарга жооп берсем да болот. Бирок курсак тойгондон кийин тиги жакта машиналар күтүп атат. Учабыз деген бир дельтапландар бар экен, башка нерселер бар экен. Кудай аман койсо, келечекте дагы бир көбүрөөк жолугушарбыз, сүйлөшөрбүз. Айтарым ушул. Биринчи кезекте ата-энеңиздерге күйүмдүү болуңуздар. Биринчи кезекте. Ага эжекелериңиздерге күйүмдүү болуңуздар. Биринчи кезек. Адамдын бактысы, биринчи бактысы ошол атасы менен энеси, анан мугалимдери, ошол өзүнүн айылдагы аксакалдары ыраазы болуп турса, ошол бакыт. Чөнтөктөгү акча бакыт эмес. Мен көп мисал келтирем. Мен 9-класста жазган бир дептердеги бир оюм бар экен. Бактың эмне дегенде, өзүңдүн жасаган ишиңе ата-энеңдин, эли журтуңдун ыраазы болуп, жылмайып караганы. Мындан өткөн бакыт жок. Миллиондогон акчалары бар кишилер биздин көчөдө жүрө албай атат. Себеп коркот. Баягы чоң-чоң базары барлар бар. Чоң-чоң заправкасы барлар бар. Чоң-чоң сода түйүндөрү барлар бар. Чоң банк, ресторан, момундай бир мекеме ишканалары барлар бар. Бирок карасаңыздар, машинасын токтотуп, түшүп, эшигин ачып, кире албайт да. Алар ар жактан келатканда, момундай качоктор келип туруп, дарбазасын ачат, дарбазасынын ичине кирип, дарбазасы жабылгандан кийин анан машинасынан түшөт да. Ушул жашоо. Бул түрмө эмеспи? Эң негизги бакыт мына кенен көчөдө жүрсө, басып жүрсө, каалаганын жесе, каалаганын ичсе, каалаган кишиси менен жолукса, мына ушул бакыт, ушул байлык. Ошону Кудай сиздерге куттуу кылсын деп айткым келет. Ар дайым элдин батасын алып жүргөн жаштардан болуңуздар. Келечекте кандай максат койсоңуздар, ошого жетишиңиздерге тилектешпиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошол уюштуруп келген ага эжекелер сиздерге өзүнчө ыраазычылык, азыр жыйын терим мезгилине карабай ошол балдардын көңүлү деп келгениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Андан тышкары жогорку кеңештин депутаттары, министрлер, ишкерлер менен да жолугушту. Акцияга келген окуучулардын жол каражаты, жатаканасы, тамак ашы жана экскурсия убагында алып жүргөн транспорт маселеси демирчүлөр тарабынан каржыланды. Үмүт Муканбетова, Кыялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.